11 ошол от казандарыңардын бардыгына ошо ПГУларды орнотушуңар керек да. Буга чейин текшерүү болгон экен. Аванын булганышы буга чейин Бишкекте жана Ош облусунда көбүрөөк сезилсе, акыркы жылдары мындай абал Жалал Абадта да байкала баштады. Мындан улам жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкерлери жер-жерлерде атмосфералык абанын булганышынын алдын алуу иштерин жүргүзүшүүдө. ПГУ коюлса керек. Силер коюлбайт деп атпайсыңарбы? Бул чаң газ тазалоочу деп өзү эле айтып турбайбы ПГУнучу? Мындай текшерүү Жалал Абад жылуулук берүү ишканасында да жүрдү. Бул жайда 21 от казан болсо, анын 6-осу газ менен жылытылат. Ал эми 5-өндө атайын фильтрлер орнотулган, 9-унда коюлган эмес. Буга чейин да тиешелүү тарап абаны бузбоо боюнча эскертүүлөрдү бергенин айтышат. Булардын бир эле от казаны суткасына 21 тонна көмүрдү жагат экен бир суткада. Биздин бөлүм атайын эсептөөлөрдү жүргүзгөн. Мисалы 3 тоннадан эле атмосфералык абага 200 килограмм булгануучу заттар чыгарылат да. Анан эми ошонун 9 откананы эле эсептеп көрсөк, бир топ чыгындылар атмосферага чыгат да. Бул өз кезегинде ошо Жалал Абад шаарынын абасынын булгануу деңгээлине алып келет да. Жалал Абад облусу боюнча ишмердүүлүгү абага булгоочу заттарды чыгарууга байланышкан ишканалардын саны 802. Алардын баары учурда каттоодо турат. Буга чейин аларга тиешелүү эскертүүлөр да берилген. Азыр эми жана фильтри жок жерде барып көрөлү. Ал эми абанын атмосфералык бузулушун көзөмөлдөө менен катар таштандыларды жайгаштыруу жайларынын кыдырып түшүндүрүү иштери да жүргүзүлүүдө. Таштандыда айлана чөйрөнү булгоочу заттардын негизгилеринен, деген менен жылдан жылга таштанды таштоочу жайлардын аянты кеңейип, жада калса мындай жайлардын талапка жооп бербей жаткандыгы учурдагы көйгөйгө айланган. Мындай мыйзамсыз таштанды аянттары Базар Коргон районунда да бар. Мыйзамсыз иш аракеттери боюнча бул жерде жаңы ачылганда биз тараптан келип 261 миң сом доо коюлган. Жаратылышка келтирилген зыян боюнча доо өндүрүлгөн. Андан кийин биз тараптан такай эле эскертүүлөр берилет буларга. Эскертүү берип эле тим болбостон биз буларга кошумча жардам дагы берип атабыз. Бүгүнкү күндө бүт мыйзамдаштырууга кандай иш аракеттерди кылабыз, чогуу биргеликте иш кылып, жаңы проект менен бул жер жабылат. Bundan 3 километр алыстыкта Жазабора. Ошол жерге жаңы проект түзүлүп, быйыл Кудай кааласа ачылат. Талапка жакындашкан мындай таштанды таштоочу жайлар район боюнча бирөө. Ал Кеңеш айыл аймагына карайт. Айланасы тосмолонгон. Таштандыларды кайра иштетүүчү жана башка талаптарга шайкеш келген жагдайлар бар. Жаңылай Болотбекова, Чыңгыз Абдыкадыров, жаңылыктар үчүн.